Камчыбек Ташиев Барп айылында жаңыдан асфальтталган жолду пайдаланууга тапшырды. Бүгүн 22 сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районунун Барп айылындагы жаңыдан асфальт төшөлгөн ички жолду пайдаланууга тапшырды. Жаңыланган жолдун ачылыш аземи жергиликтүү тургундардын катышуусунда өттү. Жолго асфальт төшөө менен бирге жарыктандыруу жана көпүрө куруу иши да бүткөрүлгөн. Жолдун узундугу 1 чакырымга жакын аралыкты түзөт жана каржы жагы толугу менен Ташиевтердин үй бүлөсү тарабынан камсыздалган. Камчыбек Ташиев жергиликтүүлөр менен баарлашып жатып, өлкө башчыбыз Садыр Жапаров тарабынан элдин жашоо шартын жакшыртуу тапшырмасы коюлган. Демек, ар бирибиз колубуздан келишинче карапайым элибиздин жашоо шартын жакшыртууга аракет кылышыбыз керек. Мамлекетибизде бүгүнкү көрүлүп жаткан иштердин жана саясаттын негизги багыты дагы өлкөбүздү күчтүү мамлекеттердин катарына кошуу жана элибизди бакубат жашоо менен камсыз кылуу. Биздин элибиз оң солго же түндүк түштүккө, урууга же башка белгилерге карата бөлүнбеши керек жана биримдик ынтымак сакталышы зарыл. Андай жолдорго барып жаткандар болсо, биз катуу жаза берүүгө милдеттүү болобуз, деди Камчыбек Ташиев. Саламат. Саламат. Ава кандай? Жакшы жүрөсүзбү? Кандай ажаба? Жакшы. Саламат. Кандайсың? Саламат. Рахим. Кудайым жакшылыктарды берсин. Ушу жолубуз элибизге журтубузга кызмат кылсын. Той жол болsun. Yetişkenlikler бардык элге буйурсун. Куда кааласа, Кудайым насип этсе, бир эле бул көчө эмес, бардык көчөлөр ушундай болсун. Ошол айыл жергесиндеги, жерлердеги биздин элибиздин көчөлөрү ушундай жаркырап жайнап турса, элдин жашоо турмушу бир аз болсо оңолгондугунун белгиси. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан саясаттын негизинде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири жерлердеги элдин жашоо турмушун оңдоо, жашоо турмушуна өзгөртүү киргизүү. Бийлик алмашып атат, көрүп атасыздар. Ар түрдүү маселелер болуп атат, бирок элдин турмушу алмашпай келген. Бир бийлик алмашты, эки бийлик алмашты, үч бийлик алмашты. Бирок элдин турмушу алмашпай келди да. Элдин турмушу мурда кандай болсо ошондой болуп, жылдан жылга жыл бетер деп баягы айтып койчулак сакалдарыбыз. Турмуш начарлап кете берчү болчу. Эми андай болбойт. Буюрса, мындан ары урматтуу президентибиздин жетекчилигинин алдында мындан ары күн өткөн сайын, ай өткөн сайын, жыл өткөн сайын элдин турмушу оңолуш керек. Элибизге жаңычылар кириш керек. Элдин турмушу барды жагынан оңолуш керек. Инфраструктурасынан, жашоо турмушунан, тиричилигинен, үй бүлөсүнөн, мына жанагы камсыздоо, бул ден соолукту чыңоо, спорт жагына жана башка жагына элдин турмушу өзгөрө бериш керек да, жакшы жагына. Ошондо кайсыл бир убакыт келет, Кудай кааласа. Эл дагы Кудайга шүгүр. Турмуш жолубуз оңолду, больницабыз салынды, мектебибиз салынды, турмушубуз оңолду, пенсиябыз көтөрүлдү, айлыгыбыз көтөрүлдү, тынч, аман, эсен, стабилдүү жашап атабыз деп Кудайым ушул күндөргө жеткизсин. Ошондой болгонго жеткизсин. Ошондуктан ушул маселенин негизинде мамлекеттик органдардын баардыгы кызматты кылып атышат. Так, президентибиз тапшырмаларды коюп атат, биз аткарып атабыз. Негизинен мен контролдук функция алып, ошолорду текшерип, аткартып, карап жүрөмүн. Бүгүн дагы ушу Жалал Абад облусунун тегерегиндеги коюлган тапшырмалардын аткарылуу процесстерин текшерип чыгамын. Себеби дегенде, мына жыл аяктап атат, эми азыр түшүнбөй турган маал. Жылдын башында башталган бардык жерлер, жолдор, больницалар, үйлөр, жана башка инфраструктуранын бардыгы быйыл бүтүш керек. Бүтпөй, чала калып кеткен жер болбош керек. Мына тапшырма бизде ушундай. Ошондуктан ал эми буга жетиш үчүн эмне кылып атабыз? Буга жетиш үчүн жанагы эле жемкордук менен күрөшүү, коррупция, жанагы эле уюшкан кылмыштуу топторду жок кылуу,
жанагы эле мамлекет ичиндеги мамлекетти бөлүп жарган ар түрдүү партияларга бөлүнүп алып, ар түрдүү кландарга бөлүнүп алып, саясий топторго бөлүнүп алып, мамлекетибизди оң, сол, өйдө, ылдый, түштүк, түндүк же батыш чыгыш кылып бөлгөндөрдүн менен аеосуз күрөшүшүбүз керек. Кыргызстаныбыз бир муштум болуп, ынтымак болуп, бири-бирине жөлөк таяк болуп гана өнүгүп өсөбүз. Бир регион өсүп кетип, экинчи регион калып кетпейт. Бир уруу өсүп кетип, бир партия өсүп кетип, калганы баары калып кетпейт. Андай болбош керек. Баары тегизден, бардыгыбыз кылган ишибиз бир гана максатта. Мамлекетте жашаган ар бир жарандын турмушунун оңолушу гана максат болуш керек. Башка максат жок. Аталган жолду асфальттоого кеткен каражат толугу менен Ташиевтердин үй бүлөсү тарабынан каржыланган. Жолго сапаттуу асфальт төшөлүп, жарыктандыруу жагы дагы толугу менен жаңыланган. Жергиликтүүлөр бул аракетке ыраазычылыгын билдиришет. Камчыбектин ушул эл журтубузга, жалпы Кыргызстан үчүн күйүгүп кылып жүргөн мына ушу мыкты иштерине мына ушу жаштар да улап кетип атат. Салт катарында улап эл журтка тапкан ташыганын арнап атат. Болбосо бул 1 километрге жакын жолду, бул жактагы көпүрөнү буларды кылуу үчүн өтө чоң каражат керек. Ташиев камчынын иштерине ийгилик каалайбыз. Эми Ташиев камчы кайсыл жерге барса, бул эле биздин эле жаңа элге эмес. Бүт Кыргызстан бар жогун эле жардам тийип келет. Эми ушундай эр жигиттер көбөйө берсин, иштерине ийгилик. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Замана тынч болсун. Ушундай балдар өсүп өнүгө берсин. Өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чыгылсын.